Азаматсыңарбы окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Кыргыз тили сабагын калтырбастан окуйбуз. Ката жазбай, туура жазып, сүйлөмдөрдү токуйбуз. Демек, кыргыз тили сабагына байланыштуу окуу куралдарыңарды камдап алган болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактан темасы келер чак. Демек, бүгүнкү сабакта сүйлөмдөрдөн этиштин келер чагын таап, талдоого карата көнүгүүлөрдү иштөөгө үйрөнөсүңөр. Жана ар бир учурду аныктоого калыптанасыңар. Балдар, экранга көңүлүңөрдү бурсаңар. Бул жерге эмнелер берилген? Туура, кыскача сүйлөмдөр берилген. Бул сүйлөмдөргө суроо коюп, этиш сөздөрдү тапкыла. Демек, атам Бишкекке эмне кылат? Барат. Сабактан эмне кылат? Кечигет. Эжем уйду эмне кылат? Сайт. Гүлдөргө сууну эмне кылат? Куят. Актам бөбөгүн бакчага эмне кылат? Жеткирет. Азаматсыңар, эми бул сөздөр кыймыл-аракеттин кайсы учурун көрсөтүп турат? Ооба, бул кыймыл-аракеттин билдирген этиш сөздөр эртең, 2 күндөн кийин же 1 аптадан кийин боло турган учурларды көрсөтүп турат. Бул кыймыл-аракетти билдирген сөздөр кайсы чакты билдирет? Ооба, келер чакты билдирет. Демек, келер чак кыймыл-аракеттин алдыда боло тургандыгын билгизип, эмне кылат, эмне кылышат деген суроолорго жооп берет. Кийинки тапшырма. Жамдырмагын таап деп аталат. Мен силерге бир табышмак айтамын. Эгерде ал табышмактын жандырмагын тапсаңар, экинчи табышмакты айтамын. Анткени 2 табышмактын тең жандырмагы бирдей. Анда биринчи табышмак. Миңсең канат, чапсаң шамал, аны сыйлабаган киши жаман. Кана балдар, жандырмагын таптыңарбы? Эгерде таппасаңар, кийинки табышмакты айтайын. Сааганга сүтү бар, мингенге күчү бар. Кана эми балдар, бул табышмакты укканда дароо эле табышмактын жандырмагын тапсаңар керек. Демек, бул жылкы. Азаматсыңар. Жылкынын илгертен бери эле адамдын эң ишеничтүү жан жолдошу катары болуп келген. Адамдар жылкыны дос катары эсептеп, ат адамдын канаты деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Адамдар байыркы убактардан бери эле аттын күчүн, анын ылдамдыгын жана акылын баалап келген. Аттардын жардамы менен адамдар чоң аралыктарды кыска убакыттын ичинде басып өтүшкөн жана азыркы учурда сүттөрүн дарылык катары да көп колдонушууда. Келгиле эми, балдар, ушул жылкыга карата кластер түзүп көрөлү. Бирок кластерди эмне кылат деген суроонун негизинде түзүүгө аракеттенели. Демек, жылкы эмне кылат? Чуркайт. Эмне кылат? Кишенейт, оонайт, суу ичет, мингизет, чөп жейт жана сүт берет. Демек, балдар, бул сөздөрдүн бардыгы кайсы суроого жооп берет экен? Эң жакшы. Эмне кылат деген суроого жооп берет. Бул суроо кайсы чакка карата берилет эле? Туура, келер чакка карата берилет. Ал эми кийинки тапшырмабыз.
Муну бил аттуу ыр түрүндөгү чыгарма автору Токтосун Самуддиновдуку. Муну бил аттуу чыгарманы аудио аркылуу угуу менен биргеликте эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөрдү эстеп калууга аракеттенгиле. Анда эмесе чыгарманы угуп баштайлы. Муну билип ал. Бул жаныбар боздойт, ошондуктан төө дейт. Муну болсо уй дейт, ал боздобойт, мөөрөйт. Сазда чартап бакалар, чегирткелер чырылдайт. Ары чымын ызылдап, балыктан үн угулбайт. Каман чочко коркулдайт, буларга эч ким таабайт. Козу улагын ээрчитип, кой эчкилер маарайт. Кар-кыралар, турналар көк бетинде кыйкуулайт. Балапандар, жөжөлөр жем талашып чыйпылдайт. Бүркүт көктө шаңшыйт, сайрайт дешип айтышпайт. Кулумтайлар кишинейт, суур дөңдө аңкуштайт. Карышкыр бөрү улуйт, үн алышып алыстан шакылыктайт дегенде эске түшөт сагызган. Аюу жолборс гүрүлдөйт, каз өрдөктөр каркылдайт. Жылаган жондо ышкырат, иттер үрүп арсылдайт. Кукулуктайт тооктор, короз таңда чакырат. Бытпылдыктап бөдөнө көк бедеге жашынат. Булбул торгой сайрайт, көбүчкөндөр гүүлдөйт. Сабак билбес баланын не дегени билинбейт. Жакшы адамдын оозунан сөздөр чыгат алтындай. Сен да сылык сүйлөй бил, эшекке окшоп айкырбай. Эми боздойт, мөөрөйт, чырылдайт, арсылдайт, чакырат, сайрайт, уулуйт, чыйпылдайт деген этиш сөздөрдүн синоним сөздөрүн таап көргүлө. Келгиле эми тапкан сөздөрүңөрдү текшерип көрөлү. Боздойттун синоними ыйлайт болот. Мөөрөйттүн синоними маара. Чырылдайттын синоними чурулдайт. Арсылдайттын синоними ырсылда. Чакыраттын синоними келтир. Сайрайттын синоними божура. Уулуйттун синоними үр. Чыйпылдайттын синоними чыйкылдайт болот. Эң жакшы. Силер да ушундай таптыңар деп ишенем. Ал эми экрандагы кушту эмне деп атайбыз? Ооба, улар деп атайбыз. Улар канаттуусу боюнча салышат, жашайт, жардамдашат деген кыймыл аракетти билдирген таяныч сөздөрдү колдонуп текст түзгүлө. Силерге бир нече ок берейин. Ал эми мен түзгөн текст менен тааныштырып кетейин. Улар бийик тоолордо жашайт. Алар уясын бадалдын, таштын арасына салышат. Эчкилер карды тээп оттоп, аларга да жем табууга жардамдашат деген чакан тексттен эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөрдү таап көргүлөчү. Демек, улар бийик тоолордо эмне кылат? Жашайт. Алар уясын бадалдын таштардын арасына эмне кылышат? Салышат. Эчкилер карды тээп оттоп, уларга да жем табууга эмне кылышат? Жардамдашат. Бул сөздөр кайсы чактагы этиш сөздөр? Туура, бул сөздөр кыймыл-аракеттин алдыда боло тургандыгын билдиргендиктен келер чак болот. Ал эми кийинки тапшырма. Ушул тексттеги биринчи сүйлөмгө карата тапшырманы иштеп көрөлү. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча биринчи сүйлөмгө талдоо иштерин жүргүзүп көрөлү. Эмне? Улар
Зататош сөз түркүмү түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана энчилүү атты билдирет. Атош жөндөмөсүндө турат. Кандай? Бийик. Сынаточ сөз түркүмүнө кирет. Эмнелерде? Тоолордо. Зататоч сөз түркүмү түзүлүшүнө карай жөнөкөй, көптүк санды жана жалпы атты билдирет. Жатыш жөндөмөсүндө турат. Эмне кылат? Жашайт. Этиш сөз түркүмүнө кирет. Түзүлүшү боюнча жөнөкөй этиш, жакталышы боюнча үчүнчү жактын жекелик түрүнө кирет. Бүгүнкү сабакта келер чак кыймыл аракеттин алдыда боло тургандыгын билгизерин билдик. Табышмактардын жандырмагын таптык. Жандырмагы боюнча кластер түздүк. Чыгармадагы кээ бир келер чакты билдирген этиш сөздөрүнүн синоним сөздөрүн таптык. Текст түзүп, тексттин биринчи сүйлөмүнөн сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо иштерин жүргүздүк. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбызды да жыйынтыктап алдык. Өтүлгөн темаларды жакшы түшүнүп, эрежелерди эсиңерден чыгарбаганга аракеттенесиңер деп ишенем. Баардыгыңарга ийгиликтүү күн каалоо менен биргеликте бүгүнкү сабагымды аяктагым келип турат. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.